Аллах айтат, кимде-ким өзүнүн напсынын сараңдыгынан кутулган болсо, мына ушул чыныгы ийгиликке жеткен инсандар дейт. Бүгүн эми канчалык деңгээлде Аллах Тааланын берген ырыскысын ихсан же садака дегенде канчалык деңгээлде ар бирибиздин жүрөгүбүз канчалык деңгээлде чын жана калыс ошол нерсени биз Аллахтын жолуна берип, жүрөгүбүз бир рахатка бөлөнүп жатабы, же болбосо бул жүрөктө өйгөн башка дагы бир маселелер жатабы? Кептин баарына ушунда. Аллах Таала Али Имран сүрөсүндө "Лен таналул бирра хатта тунфиqu мимма тухиббун" Аллах айтып атат мынакей: силер жакшылыкка өзүңөр сүйгөн нерседен сартамайынча сүйгөн нерсеңерди жакшылыкка жетпейсиңер деп. Жакшылыкка жетүү мына ошол инсан туугандар, бул берешендик, марттык дегенде бирөөнүн мүлкүн алып, анан ошол бирөөнүн мүлкүнөн бирөөгө берешендик кылып коюу дегенди аңдатпайт. Берешендик дегени бирөөдөн урдап келип, анан ошол уурдалган мүлктөн сен жасаган ихсаның ихсан деп айтылбайт. Бул марттык, берешендик инсандын өзүнө адал жол менен мүлк болгон нерсеси гана. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткандай: "Инна Аллаха таййибун, ла яқбалу илля таййиба." Аллах адал зат, адалдан башканы кабылдабайт. Туугандар, биз мусулмандар, бирок бүгүн дүйнөдө бардыгыбызга белгилүү болгондой, капыр болгон адамдар дагы эгерде ошолор садака кылып, ихсан кылган болсо, мына ошол капырлардын жашоосундагы тоскоолдуктар жоголот, кырсык балелер жоголот. Керек болсо ошол капыр адамдын мүлкү мына ошол берген садакасы менен мүлкү көбөйөт. Бул нерсени капырлар айтат. Кимде-ким сараңдык кыла турган болсо, Аллах Тааланын берген мына ошол мүлкүн садакага, ихсанга буйрса, ошол нерсени садака, ихсан, жакшылыкка жумшай турган болсо, бул адамдын акчасы жок болуп калат. Мен кембагал болуп калам деген коркунуч адамдын жүрөгүнө ошондой сезим кире турган болсо, демек бул адамдын Аллах Таалага карата ою жаман экен деп билишибиз керек. Эмне үчүн дегенде, садакадан эч качан, пайгамбарыбыз айткандай, адамдын мүлкү эч качан азайып кетпейт.